Эл аралык Human Rights Watch уюму Кыргызстанда бийлик адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо боюнча берген убадаларына карабастан сын айткандарга жана жарандык коомго басым кылып жатканын билдирди. Буга сөз эркиндигин, адам укуктарын чектеген мыйзамдар себеп болууда. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдырахматова Кыргызстанда адам укугу боюнча эл аралык уюмдар жана өкмөт бекиткен келишим, мыйзамдар кагаз жүзүндө калып, ал эми иш жүзүндө маңдай жылытаарлык эместигин айтты. Кыргызстанда адам укуктарынын сакталышына формалдуу мамиле жасалып, күчтөнүп бара жаткандыгы ачык айкын көрүнүп турат. Аялдар менен жаш балдарга карата зомбулук маселеси, соттордун чечимдери жабыркаган тарап чындыкты таппай калып жатат. Ал эми кылмыш иштери кыскартылып кетүүдө, сөз эркиндиги, биригүүгө болгон эркиндикти кескин түрдө чектөө аракети жүрүп жатат. Өлкөнүн туруктуу өнүгүшүндө оппозиция болушу керек, бизде азыр жок. Оппозициянын пайда болушуна шарт болбой укуктар чектелүүдө. Журналисттер куугун тукка алынып жатат. Албетте жогорудагы көрсөткүчтүн баардыгы жалпы адам укуктары боюнча декларациянын талаптарынын аткарылышына формалдуу гана кадам болуп калды. Кагаз жүзүндө баары жакшы. Чын-чынына келгенде эл дагы деле өз көйгөйү менен өзү жашап келе жатат. Кечээ жакында туу өзгөрбөсүн деген жарандык активист Автандил Жоробеков милиция менен атайын кызматка сурак берип чыкты. Жаран болсун, мен жерегимди сурап албайм. Жыйырма жаштагы блогер Ырыс Жекшеналиев УКМКнын мурдагы төрагасы Абдилсегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник баракчасына чыгаргандан кийин камалып, соттук териштирүүлөр 15 айга созулгандан кийин акталды. Эч бир себепсиз, далилсиз биз азыр дагы өтүнүч келтиребиз. Мени мыйзамсыз камакка алгандыгы жана эч бир далилсиз ушунча убакытка чейин кырмагандыгы боюнча шаардык сотто турабыз. Мындан улам соңку жылдары Кыргызстанда авторитаризмдин белгилери күчөп, сөз эркиндиги жаатында абал начарлап жатканына укук коргоочулар тынчсыздануусун билдирип жатышат. Көп эле мүчүлүктөр бар, укуктар көп жакшы корголбой атат. Мен таптакыр отрицательный эмес, болуп атат элдердин мына аракети менен, жакшы адвокаттардын аракети менен, бирок жеткиликтүү эмес, корголгон жок. Жанагы эл аралык уюмдар айтып атканына кошулам. Өзгөчө мына кыз келиндердики, жөнөкөй адамдардыкы корголбой калып атат. Ошентсе да Кыргызстан Борбор Азиядагы башка мамлекеттерге салыштырмалуу демократияны карманган, жарандык коому күчтүү өлкө катары таанымал. Жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков буларды белгиледи. Негизги мыйзамдар мен ойлойм, баягы декларативный эмелер бар. Кыргызстанда көпчүлүгү сакталып атат, жалпы. Эми айрым жерлерде укуктар бузулуп атат. Эми жалпы бузулган жокпу деп ойлойм да. Жалпы элдики. Белгилей кетсек, эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Адам укугу жөнүндө жалпы декларация кабыл алынганына быйыл декабрда 75 жыл толот. 1948 жылдын 10 декабрында БУнун башкы ассамблеясы 30 беренеден турган адам укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алган. Учурда декларацияга БУга мүчө 193 өлкө кошулган. Кыргызстан 1994 жылдан тарта кабыл алган.